Капустанын пайдасы. Байыркы Римде түшкү тамактануудан кийин капустаны таттуулардын ордуна беришкен. Байыркы тарыхчылар Катон менен Плиний, дарыгер Диоскорид Гален жана Авиценна капустаны мактап ырдап да жүрүшкөн. Бул мактоолор бекеринен эмес эле, анткени ошондой эле капустанын касиети бардыгына белгилүү болчу. Капустанын касиети. Азыктанууда капустаны көбүрөөк колдонсоңуз ден соолугуңузду чындап бардык ооруларга болгон туруктуулукту бекемдейсиз. Ал уйкунун качуусун, баш ооруларын калыбына келтирет. Заманбап окумуштуулар анын касиетин мындайча түшүндүрүшөт. Ал витаминдин бардык түрү менен жараларга каршы, У витаминин, фитонцид, ар түрдүү ферменттер, туз, калий, кальций, фосфор, темир, йодту өзүнүн курамына камтыгандыктан ден соолукка абдан пайдалуу жана ар кандай оорулардын алдын алганга жөндөмдүү. Капуста ичеги карынга эң мыкты таасирин берип, ал муктаж болгон керектүү микрофлораларды жакшыртат. Ошондой эле ал организмдеги зыяндуу заттарды жана холестеринди сыртка чыгарып турат. Өнөкөткө айланган ооруларды айыктырат. Капустанын касиети тууралуу сөз кылууда анын ачытылган түрүн айтпай коюу болбойт. Анткени ачытылган капустаны ашказан ооруларынын эң мыкты дабасы деп да коюшат. Себеби анда сүттүн жана уксуздун кислоталары камтылган. Алар чирип бараткан бактерияларды жоготууга жардам берет. Капустанын суусуна көптөгөн пайдалуу заттар өткөндүктөн аны диеталык зат катары да колдонуп келишет. Ачытылган капустаны өнөкөткө айланып кеткен ооруларда, боордун оорусунда, табитти ачууда колдонсо болот. Ошондой эле геморройду, ичтин катып туруусун басат. Ачытылган капустанын суусун орустар баш жазууда көп ичип жүрүшөт. Орус эли ошол себептен ичимдик ичээрдин алдында капустадан жеп алсаңыз деп айтышат. Ал чындап эле адамды анча мас кылбай, ал эми ичкенден кийин жесе да бат соолуктурат. Ачытылган капустанын ширесин оорулардын алдын алуу үчүн тамактанууга чейин 20-30 күн 50 мг күнүнө ичип турсаңыз болот. Жараларга жакшы даба. Денедеги теридеги жаракат жерлерге, жараларга жана ар кандай жаранын кыртыштарына капустанын бир жалбырагын сүткө кайнатып басышкан. Өткөн кылымда капустанын ширесин жараларга басып колдонуп келишкен. Себеби капуста ширесин 5-10 күн ичкенден кийин өзгөрүүлөр болуп жатканын байкашкан. Чындап эле анын ширеси жараларды басып, акырындык менен ооруган жерлерди айыктырат. Негизинен аны колдонууда 1-1,5 айдан соң ден соолугуңуз калыбына келе баштайт. Россияда капустаны тамак аштын сиңүүсү бузулган учурларда колдонушкан. Катон жана капустанын жалбырагы. Эгер сиздин көкүрөгүңүздө рак жараты пайда болсо, капустанын жалбырагын койсоңуз эң жакшы даба болот. Ал рак жараларын тазалап айыктырат. Байыркы Римдин ишмери жана жазуучу Катон өз убагында касиеттүү азыктар тууралуу көп кеңештерди айткан. Ал элине үлгүлүү адам болгон. Заманбап жаштарга бул кызыктай угулганы менен Катондун кеңештери көп учурда бир топ деңгээлде өз таасирин берген. Ал эми азыркы учурда көкүрөккө чыккан рак жараларын дарылоодо капустанын жалбырактарын көп деле колдоно беришпейт. Элдик медицинада элдик дарыгерлер капустадан салаттарды жасап, анын ширесин ичип турууну сунуш кылат. Капустанын тамырын майдалап, кургак же жаңы жарым литр кайнак суу куюп, ороп 8-10 саат коесуз. Тамактанууга 15 мүнөт калганда 1 стакан ичүү керек, күнүнө 3-4 жолу. Бир баш капустаны алып, сырткы кабыктарын кесип алып, тазалабастан өтө майда тууроо керек. Андан соң май коюп, 2 аш кашык татар чөбүнүн жалбырагын майдалап, 300 мг кайнак суу куюп, жылуу ороп, андан соң кургатып, кабыгынын ширесин төгүп, аны сыгасыз. Капуста менен аралаштырып эртең менен бир жолу ичсеңиз, онкологиялык оорулардын алдын алат. Бир чоң капустанын тамырын жууп, жанчып, кургатып, майда күкүм пайда болгончо жанчыйсыз. Майдаланган күкүмгө жарым кызыл винодон куюп, караңгы жерге коюп, улам аралаштырып туруу керек. Онкологиялык ооруда күнүнө эртең менен жана кечинде 30 мг ичип, 10 күндөн кийин токтотуп, кайра 10 күндөн кийин улантуу зарыл. Бул дарылоо ыкмасы көпкө чейин созулат. Эскертүү. Панкреатитте көкүрөк клеткаларынын хирургиялык операцияларынан кийин жаңы өскөн ак капустаны жегенге тыюу салынат. Ак капустанын ширесин ошондой эле ашказан ооруларына да ичүүгө болбойт. Көп өлчөмдөгү ачытылган капустанын тузу көп болгондуктан бөйрөк жана боор ооруларына өтө зыян. Мындай ооруга чалдыккандар ачытылган капустанын тузун кетирип, жууп же болбосо ачытып жаткан учурда тузун азыраак кылышы зарыл. 1 кг капустага 10 грамм туз. Мына ушундай капустанын пайдалуу аралашмалары бар. Бирок сиз ооруңузду жеңилдетип, тартыңызга даба кылуудан мурда алгач өзүңүздүн жеке дарыгериңизге барып кеңеш алууңуз оң. Тажрыйбалуу дарыгерлердин кеңештери аркылуу сиз туура чечим кабыл аласыз.
Сулуулук. Капуста териге да жакшы таасирин берет. Ошондуктан капустадан жасалган салаттарды, тамактарды көбүрөөк жеңиздер. Аны көп колдонууда ички органдар жакшырып, ошол себептүү тери да тазарып, чоюлчаак болот. Малинанын пайдасынан да кээ бир адамдар үчүн зыяны өтө күчтүү. Адистин айтканы. Азыр жапырт варенье жасалып жаткан мезгил. Айрыкча көпчүлүк малинанын вареньясын кышка даярдап алганды туура көрүшөт. Бул популярдуу жер жемиш бардык эле адамдардын ден соолугуна туура келе береби же жокпу? Төмөндөгү материалдан уксаңыздар болот. Малинаны таза түрүндө жешет, десерттерге кошушат, андан варенье кайнатышат, суу сундук менен желе жасашат. Малинанын составында органикалык кислоталар, кант, пектин заттары, С, В, В2, В6, Р, Э витаминдери, каротин бар. Ушундай пайдалуу касиетке ээ экенине карабастан, айрым бир оорулар менен жабыркагандарга бул жер жемишти өтө сактык менен жеш керек. Кээ бир учурда таптакыр эле андан баш тарткан оң. Бул туурасында АИФ.ру жазып чыкты. Кайсы оорулар менен ооруган учурда малинаны жегенге болбойт. Жер жемиштердин ичинде малина өтө күчтүү аллерген болуп эсептелет. Аллергиктерге аябагандай күчтүү негативдүү реакция чакырары анын составына эле эмес, ачык түсү менен жытыда байланыштуу болот. Адатта малинага аллергия болгондордо тамак сиңирүү органдарынын жабырланышы жана терисинин реакциясы, ошондой эле аллергиялык ринит жана башка дем алуу органдарынын функциясынын бузулушу байкалат. Ошондуктан аллергиясы барлар малинаны жегенге болбойт. Ошондой эле башка да жер жемиштерге, маселен кулпунай, карагат же кожогатка да аллергиясы барлар малинаны сактык менен жегендери дурус. Анткени кошулташыл аллергиялык реакция жүрүп кетиши ыктымал. Ашказан ичеги өнөкөт оорулары козголуп жаткандарга да малинаны жебей эле койгон оң дейт улуттук диетологдор коомунун мүчөсү Ольга Деккер. Ашказан ичегесинин өнөкөт оорулары барлардын көпчүлүгү ансыз да кеселди козгоп жибербесин дешип, жер жемиштерди дээрлик жешпейт. Малина ашказан ичеге тракттын дүүлүктүрбөшү үчүн аны башка азык түлүктөр менен кошуп жеген оң. Мисалы, малинаны айран же сүт азыктары менен аралаштырып жесе болот. Ольга Деккер бир күндүк рационго 80-100 грамм малинаны кошуп жесе болот. Бирок тамак ичкенден кийин гана деп кеңеш берет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бир күндө 50 граммдан ашпаган гана кант жеш керек дейт. Демек, эгерде адам башка да таттуу жер жемиш же мөмө-чөмө жеген болсо, анда ал малинанын порциясын азайтышы шарт дейт Ольга Деккер. Эндокринолог. Уйку гормону бузулган адам бат картаят. Врач-эндокринолог Гүлжамал Турсункулова уйку гормону мелатониндин организмге тийгизген пайдасы жана анын жетишсиздиги кандай коркунучтарды жаратары тууралуу айтып берген. Адамдар өзгөчө азыркы коронавируска байланыштуу стресс абалда жашап жатканда таза абада көбүрөөк сейилдеши керек. Бул өз убагында мелатонин гормонунун бөлүнүп чыгышын жөнгө салып, уйкуну калыбына келтирет. Ал эми керектүү өлчөмдө уктоо ден соолук үчүн абдан пайдалуу. Ал иммунитетти көтөрүп, бетке бырыш түшүп, бат картайып кетүүнүн алдын алат. Бул тууралуу Гүлжамал Турсункулова билдирди. Дарыгердин айтымында ар бир адам бир суткада 5 сааттан кем эмес ачык асман алдында жүрүүсү шарт. Жөө басып сейилдөө өзгөчө пайдалуу. Адам үчүн күндүн нуру абдан зарыл. Өзгөчө стресс абалда жүргөн кишилер таңерте сейилдеп турушу керек. Бул бакыт гормондорунун бөлүнүп чыгуусун шарттайт. Ал эми серотонин же болбосо бакыт гормону кечинде мелатонин, башкача айтканда уйку гормондорунун бөлүнүүсүнө таасирин тийгизет. Демек, адам катуу уктап, жакшы эс алып, жыйынтыгында иммунитети көтөрүлөт. Мындан сырткары убакыт саатында уктоо өнөкөт баш оорунун пайда болушун алдын алат. Териге бырыш түшүп, бат картайтып кетүүгө жол бербейт. Андыктан күнүнө 5 сааттан кем эмес таза абада сейилдеп туруу зарыл. Ошону менен катар эле кечинде саат 22ден кечиктирбей уктап, 7-8 сааттык уйку менен организмди камсыз кылуу талапка ылайык, деди Турсункулова. Эндокринолог уйкуга качып кыйналганда өз алдынча дары ичпей, дарыгерге кайрылуу зарылдыгын кошумчалады. Ич көбү, ичегилерде газдын ашыкча чогулушу. Соо кишинин карыны менен ичегесинде бир аз газ болот. Ал ичегенин тонусу жана жыйрылуусу үчүн керек. Газ карынга абаны көп жутканда келет жана ичегеде химиялык реакциянын ферменттик процесстердин негизинде пайда болот. Газдын өлчөмү тамактын мүнөзүнө, кишинин кыймылына жана башкага жараша болот. Углеводу көп тамак, бурчак, фасоль, кара нан жана башка менен тамактанганда дени соо кишилердин да ичи көбүшү мүмкүн. Ич көбү көп оорулардын ич катуу, невроз, колит, перитонит, ичегенин буралышы жана башка белгиси болушу мүмкүн. Гастрит, панкреатит, холеститте да ич көбөт. Кишинин нормадагы микрофлорасы бузулганда ичегеде ириңдөө жана анын ачуу процесси жүрүп, газдын бөлүнүшүн күчөтөт. Ич көбүүдө ич курулдайт, толгоп ооруйт, кекирет, ыктытып газ чыккандан кийин оору басылгансып кээде ич өтөт, кайра ич катат. Ич көпкөндө врачка кайрылуу керек. Дени соо кишинин ичи көпсө атайын дарылоонун кажети жок. Тек гана тамактанууда жаңы нанды, таттууну, бурчак, картошка, газдуу сусын
басымдыктарды азыраак белоктуу эт, балык, быштак, жумуртка жана башка азыктар пайдалануу сунуш кылынат. Ич көбүдө себебине жараша ар кандай газ чыгаруучу дарыларды колдонуп, негизги орун дарылоо керек. Ич көбүн алдын алууда тамактануу режимин сактоо, физкультура жана спортко катышуунун мааниси чоң. Жүрөк кан тамыр оорулары, айрыкча стенокардия менен ооругандар ич көбүгө өтө маани бериши зарыл. Себеби газдан ичиги көп жүрөктүн кан тамырларынын спазмына түрткү болот.